Аида Исмаилова менен Улукбек Кочкоров кызматтан бошотулду. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров ээлеген ордунан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда, эки атка минертен кызматтан кетүү боюнча өз ыктыяры менен арыз жазышкан. Алардын өтүнүчүн президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кабыл алып, жумуштан бошотуу жарлыгына кол койгон. Исмаилова өкмөттүн социалдык тармагына жооптуу вице-премьер болуп үстүбүздөгү жылдын 2-апрелинде дайындалган. Ал эми Кочкоров министрлик кызматка 2018-жылдын 25-октябрында киришкен. Эки атка минер тең жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен катышкан. Садыр Жапаров кеңешчиси Акылбек Жапаровду кызматтан алып себебин түшүндүрдү. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров коомдук башталыштагы кеңешчиси Акылбек Жапаровду иштен алганын КТРКга берген интервьюсунда билдирди. Анын айтымында Жапаров 3 күндөн бери жумушка келе элек. Акылбек Жапаровду 3 күндөн бери издеп таппай жатам. Жумушка келе элек экен. Бүгүндөн баштап ал менин кеңешчим болбойт, деди Жапаров. Премьер-министр парламенттик шайлоо алдындагы дебаттарда Акылбек Жапаров уят сөздөрдү колдонуп сүйлөгөн үчүн аны жактырбай калганын кайтты. Жакында эле теледебаттарды көрдүм. Анда Акылбек Жапаров адепсиз сүйлөгөнүн өз кулагым менен уктум. Темирлан Султанбеков менен акыйнек айтышкан үчүн кызматтан алам. Жаш бала менен айтышканын туура көрбөдүм, деди Жапаров. Буга чейин Жапаров премьерге кеңешчи болгонун айтса, Бакиров какшыктап күлкүгө салган. Садыр Жапаров Бишкек мэрлигине Балбак Төлөбаевдин дайындалышы боюнча үн катты. Бишкек шаардык мэриясын ар кайсы топтор басып алабыз деп жаткандыктан Балбак Төлөбаев мэрдин милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Мэрди шайлоо боюнча биздин укугубуз жок. Мен сунуштама гана берем. Ал жерде мэр депутаттардын шайлоосунан өтөт. Азиз Сурахматов кетип жатып, өзүнүн ордуна Нариман Түлеевди да дайындап кетиптир. ызы-чуулар башталып, 4-5 топ мэрликти биз алабыз деп талашып баштаганда, мен Түлеев менен сүйлөшүп кетип туруусун сурандым. Андан кийин дагы ар кайсы топтор талашып, ызы-чуу болуп жаткандыктан мен Балбак Төлөбаевге мэрдин милдетин аткаруучу болуп турууга сунуштама жибердим. Бүгүн ошол маселе чечилди, деди Жапаров. Балбак Төлөбаев 27-октябрда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Эльвира Сурабалдиева вице-премьер-министр болот. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова кызматтан кетти. Тийиштүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров кол койду. Ага улай эле Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мандатын тапшыруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген. Эми вице-премьер-министр кызматына Эльвира Сурабалдиева дайындалары айтылууда. Доллардын баасы кескин өсүп жатат. Улуттук банктын түшүндүрмөсү. Доллардын баасы сезондук фактор менен иш активдүүлүгүнөн улам өстү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Улуттук банктан билдиришти. Эске салсак, дүйшөмбү күнү эртең менен доллар 26-октябрда 80 сомдон жогору сатылып алынып, 80-82 сомдон сатылган. Кийин америкалык валютанын баасы 81.5, 81.65 сатып алуу жана 81.8, 81.9 сатууга жеткен. Кыргызстанда акча алмаштыруу курсу калкыма режимде болгондуктан баанын динамикасы сунуш менен суроо талаптан көз каранды. Доллар кымбаттаса, демек сунушка караганда суроо талап көбөйгөнүнөн кабар берет. Буга сезондук фактор менен иш активдүүлүгү таасир этип жатат деп айтылат маалыматта. Улуттук банк акчанын баасы боюнча божомол бербей турганын эскертти. Ошол эле учурда ички жана тышкы валюталык рыноктогу абалга такай көз салып турат. Зарыл учурда тийиштүү операцияларды жасайт. Улуттук банктын негизги максаты тийиштүү акча насыялык саясатты жүргүзүү менен баалардын туруктуулугун кармап туруу деп айтылат маалыматта. Башкы банк өлкөдөгү акчанын баасын аныктай турчу эсеп коюмун коюп турарын эскертти. Ошондой эле Улуттук банк эл аралык бүң резерви 26-октябрга карата 3 миллиард доллардан ашканын кабарлап, жарым жылдык товар менен кызматтардын импортуна жете турганын белгиледи. Кытай Кыргызстандан башка бир катар мамлекеттердин карыздарынан куткарат. Кытай бир катар мамлекеттердин карыздарынан куткарат. Бул чечим пандемиянын дүйнөлүк экономикага карата тийгизген таасиринен улам кабыл алынган. Бирок Кытайдын бул тизмегинде Кыргызстан жок. Бул тууралуу Акча барга өздүк булактар билдиришкен. Анын айтымында Кытай Кыргызстандын карызын төлөө мөөнөтүн узартуу сунушуна азырынча жооп бере элек. Кыргызстан бул тизмекте жок, бирок сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биздин мамлекет бул тизмекте калууну көздөдө, деп билдирди Акча барга. Белгилей кетсек, март айында Кытайга болгон карыздын көлөмү доллардын курсу жогорулаганына байланыштуу дароо 15,6% өсүп кеткен.
Айданбек Ахматов изоляция. Европа Биримдиги Кыргызстанга жардам иретинде каражат бөлүүнү токтотту. Санариптештирүү үчүн каралган 6 миллион евро берилбей турган болду. 2021 жылдан 2027 жылга чейин кызматташуу программасы боюнча сүйлөшүү да токтотулду. Буга чейин Россия ушундай чечим кабыл алган эле. Евразия фондунан 8 миллиард сом насыя жана бюджет үчүн жылда берилип келген 30 миллион доллар грант токтотулган. Ташкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвага барып эч нерсеге жетише албады. Тескерисинче дипломатиялык чатак чыгып, кожоюндар кимдигин дагы бир жолу мыктылап таанып келди. Учурда кыргыз элчилери дипломаттары жанталашып батышты жибитүүгө аракет жасап жатат. Алар Бишкектеги элчилерди чайга чакырып, батыштын өзүндө жолугушууларга умтулуп, Кыргызстанда кырдаал турукташты, баары жакшы болуп жатат деп абалды түшүндүрүүгө абдан аракеттенип жатышат. Бирок натыйжа болбой жатканы айдан ачык. Батышта Россия сыяктуу эле республикада бийлик мыйзамдашсын деген талапты коюп жатат. Бул деген мыйзам белгилеген мөөнөттө парламенттик шайлоо өтсүн, шайлоодон кийин өкмөт түзүлсүн деген талап. Жакын кошуна мамлекеттер Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Беларусь, Кытай бир үн кат элек. Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев болсо парламенттик шайлоону белгисиз мөөнөткө жылдырып салышкан. Анын качан, кандай тартипте өтөрү дагы белгисиз. Өкмөттү айрым булактар абал мындай улана берсе, келе турган каражаттар келбесе, анда жакынкы айларда жөлөк пул, айлык акы, пенсия төлөө жагынан кыйынчылык жараларын чочулай айтып жатышат. Бийликтеги папке талаштын кызыгына баткандар арзыбаган жөлөк пул, пенсияны күтүп отурган калктын аялуу катмарын ого бетер шорлотпосо экен деп жазат ал. Салык кызматы Финпол жалган маалымат таратууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын салык кызматынын кызмат адамдары алтын өндүрүүчү компания менен коррупциялык схемага аралашкандыгы жөнүндө билдирүүсү чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу салык кызматы расмий билдирүү таратты. Ага ылайык аталган билдирүү чындыкка дал келбейт жана эч кандай юридикалык негиздерге ээ эмес. Бир катар массалык маалымат каражаттарына жарыяланган экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын салык кызматынын кызмат адамдары алтын өндүрүүчү компания менен коррупциялык схемага аралашкандыгы жөнүндө билдирүүсүн мамлекеттик салык кызматы чындыкка дал келбегендигин жана эч кандай юридикалык негиздерге ээ эмес экендигин маалымдайт. Салык кызматынын 2018 жылы КГК ЖАК алтын казып алуучу компаниясына карата жүргүзгөн бардык иш-аракеттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде гана ишке ашырылган деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле салык кызматы аларда далилдер жетиштүү экендигин, бирок аны жарыялоого мыйзам жол бербестигин билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы мамлекеттик каттоо кызматынын жана социалдык фондунун бир нече кызматкерлери коррупциялык схема түзүп, мамлекеттик бюджетке 9 миллиард сомдон ашуун зыян келтиргенин аныкталганын кабарлаган.